Мисалы 500 сомдук жасала турган нерсе бул жакта 1,5-2 сом. Канча убакыт бөлдүң? Кандай форматта болду? Бир 10 сомдун тегерегинде инструмент алгам. Мен бул видеону аягына чейин көргөндү сунуштайм. Бул сферада биринчиден акча көп. Күчтүү уста издейт алар деле. Ассаламу алейкум. Автодок берүүсү бүгүн конокто Бостон Ысык Көл областынын опытный автоэлектриктеринен бири. Эми мен силерге чукур тааныштыра кетейин. Бостондон бүгүн интервью алып беребиз. Бостон кантип иштеп баштаган, канча жыл болду, канча сом акча кетти, азыркы күндөгү абалы кандай иштеп атат, толук маалымат алып беребиз. Андан сырткары силерге бир видеонун аягында бир жакшы жаңылык бар. Ошол жаңылык менен да тааныштырабыз. Андыктан интервьюну баштайбыз. Жакын жакшылап отурташып алыңыздар. Бул маалыматты башында айта кетейин. Бардык автоунаа айдагандарга, автоунаага кызыккандарга таратабыз. Себеби бул ар бир адамдын, ар бир эле жаш мундун өсүп өнүгүшүнө өтө чоң түрткү болот. Себеби мисалы ар бир эле устанын кандай кылып жумуш башташы бул жаңы ustalar үчүн өтө чоң мотивация болот. Андыктан өтө чукур көңүл буруу менен бул видеону аягына чейин көргөндү сунуштайм. Андыктан биз баштадык. Эң эле алгачкы суроо Бостон, биринчи эле мындай көрүүчүлөргө өзүңдү тааныштырып, жашың канчада, кайсы жердин тургуну болосуң, өзүң тууралуу толук бир маалымат берип койсоң. Ассаламу алейкум. Мен өзүм 30 жаштамын. Атым Бостон. Ысык Көл областынан болом. Бул сферада бир 13 жылдан бери иштеп келем. 13 жыл болду. 13 жыл болду. Эң алгачкы бул баштаганда канча убакыт бөлдүң? Кандай форматта болду? Эң алгачкы 1,5 жыл практика жүзүндө иштедим. То есть окудуң бирөө менен? Биздин убакта окуу жок эле. Бир устанын алдына барып окучу элек да. Мындай практически үйрөнчүбүз да. Ученик болуп үйрөнүп. 1,5 жыл жүрдүң. 1,5 жыл убакыт. Андан кийин жеке өзүң ачтың. Андан кийин жеке өзүм ачтым. Ошо эң алгачкы мындай ачканыңда биринчи анга чейинки суроо. Эмне себептен сен мындай 1,5 жыл өтө көп убакыт жүрдүң? Мен ошо барган устам өтө опытный адам эле да. Мен ошондон көп нерсесин үйрөнөйүн деп ошо көп убакыт жүрдүм да. Эми сен өзүң каалооң менен, Ооба. Көбүрөөк нерсе билип чыгайын. Көбүрөөк нерсе билип чыгыш үчүн көбүрөөк убакыт жүрдүм да. Мен баарына эле кызыктуу болуш керек. Сен мынакей окуп жүргөндө көбүнчө билинбейт да, устазың менен жүрө бересиң. Эң алгачкы бөлүнүп чыкканда сенин эң алгачкы бир күндүк прибылиң канча сом болгон примерно? Алгачкы бөлүнүп чыкканда менин ал убакта 1000 сом чоң акча эле. 1000 сом тапканда өтө сүйүнгөм да. Андан кийинки учурда андан көбүрөөк эле болду. Уже бул получается 11 жыл мурдакы окуя да? 11 жыл мурда акча күчтүү болгон. Күчтүү болгон. 1000 сом акча адамдар 7-8 зарплатага иштечү ошондо. Демек, туугандар, bundan келип чыгып айтса болот. Сиздер дагы азыр уста окуп чыгып иштеп баштасаңыздар, жок эле дегенде бир 2000-3000 сомдон баштаса болот да. Жакшы эми жоопкерчилик менен иштесе, эми примерно бир ошончодан иштеп баштаса болот деген маселе да. Эми бул Бостон өзү айткандай эле 1,5 жыл убакыт, көп жыл убакыт мисалы чоңураак уста болоюн деп, эми аны дагы эсепке алыш керек. Албетте мындай көбүрөөк маалымат менен чыккан. Эми андан кийинки суроо, сен эң алгачкы бөлүнүп чыкканда эми канча сомдук инструментиң бар эле? Мен алгачкы бөлүнүп. Же анан ар бир деталын айтып койсоң, мындай инструменттерим бар эле депчи. Биринчиден ачкыч десек болот, набор комплект алгам. 4,5 сом эле ал убакта. Андан кийин тестер алдым, контролька алдым. Ошонун баарын жалпы эсеп менен бир 10 000 сомдун тегерегинде инструмент алгам. 10 000 сом инструмент менен баштап кеткен. Демек, туугандар, бир кесиптин ээси болуш үчүн азыр Бостон айткандай 10 000 сом менен эле жумушту тактана баштасаңыздар болот. Эми Бостон убакыт өткөн сайын инструмент көп сурайт туурабы бул кесипте? Ооба.
Эми сенин оюңда инструмент канчалык деңгээлде сенин акча иштешиңе мындай таасир берет? Канчалык сумманын көбөйүшүнө таасир берет сенин оюңча? Инструментиң канча көп болсо ошончо мындай возможность берет да, мындай көп нерсе, мындай өзүң өсүшүңө, мындай көп нерсени үйрөнөсүң. Инструментиң болсо көп нерсе үйрөнсөң болот. Инструментиң жок болсо анда машина келгенде өзүң баягы мындай айтсам кыжалат болуп каласың да. Инструментиң болсо көп нерсени үйрөнө аласың. Мындай айтканда, инструментиң канча көп болсо ошончо көп ишти кыла аласың. Ооба. Ал деген ошончо көп акча болот деген. Алда көп акча болот. Демек туугандар, инструмент канча көп алсаңар, ошончалык акча табуу баягы эмеңер көбөйөт. Мисалы тиги жумушту эле жасай аласың, тиги жумушту эле жасай аласың деген түшүнүк. Бул туугандар, бул менин өзүмдүн оюм эмес. Мынакей силерге ошол өзүнүн жоон териси менен сезип, ошол сферада иштеп келген, опытный, профессиональный иштеген автоэлектрик менен атайын ушу бостон өзүнүн башынан өткөнүн айтып берип атат. Андыктан бул мындай боло турган нерсе. Болгондо дагы туугандар ошончо жылдан бери ушул кесипти иштеп келип атат да. Анан бостон бир ушул ортодо бир мындай маселе болот да. Мисалы сен баштаган убакытта машиналар башка болгон туурабы? Ал кезде башка болгон. Азыр өзгөрдү. Адамдардын баягы көз карашы баягы өзгөргөн сайын, жаңы машина жаңыланган сайын баягы адамдардын көз карашы башкача болуп калат да. Себеби күчтүү уста издейт алар деле. Бир нерсесин сындырып албайбы, бузуп албайбы деген сыяктуучу. Анан ошо акырындан арсеналдарды көбөйтө берсең өзүңө мындай эме болот да, жакшы болот да, жеңилдик болот да жумушка иштегенге. То есть машина жаңырган сайын уста ошо менен параллельно жаңырып кете берет. Эме өнөрү. Ооба, өнөрү. Мындай айтканда, баштап эле алган болсоң калганы көрүнүп кете берет да. Өзү көрүнүп, өзү ачылып, акырындан эшиктер ачылып. Мисалы жаңы машина келип калса, бул жаңы машинага мындай инструмент алышым керек экен, аппараттарды алышым керек экен деп адам өзү эле үйрөнүп, дальше көрүнүп кете берет да. Демек туугандар, бул кесипти баштаганыңарда эле баштап эле алган болсоңор, иштеп эле, ишкана ачып эле алган болсоңор, акырындап келген машиналар, жылдан жылга өзгөргөн машиналар, ошонун деңгээлине жараша акырын өнүгүү, өсүү ошо менен параллельно кете берет. Демек, азыркы күндө мынакей жаңы эле Караколдон, Караколдон. Ал жактан жумуш токтотуп бул жака келдиң. Ал жактан жумуш токтотуп бул жака келдим. Эми бир суроо пайда болот. Мисалы сен мынакей азбы көппү уже иш баштадың да. Эми регион менен чоң шаардагы машиналардын айырмасы кандай экен, ошол тууралуу бир өзүңдүн оюңду айтып койсоң. Айырмасы бар экен, биякта болгону жаңы машиналар көп экен. Акча маселесинде кандай экен? Акча маселесинде өтө чоң айырмачылык бар экен. Бизде мисалы 500 сомдук жасала турган нерсе бул жакта 1,5-2 миң сом. Анан кийин сен мындай профессиональный мастер катары жаш балдарга региондо иштейт өзү көп жылдан бери. Анан шаарга келсе өсүү болобу, болбойбу, сенин оюң кандай? Өсүү албетте болот. Себеби региондо мындай эме айтканда эски баягы мурдараак келген машиналар көбүрөөк болот да. Алар кандай десем, бул жакка келсе жаңы машина менен баягы кармалап алек болсо, ошол мындай деңгээлге жараша өсө берет да бала. Машиналар жаңырат деген, Жаңырат. Опытту ашат, жаңы машиналар ашат. Демек, анан эми дагы бир ошол жерде кандай экен? Мисалы сен азыр өзүң жакта мисалы машиналар башка, бул жака келген машина башка. Кандай экен? Оңой эле көнүп кетет экенсиңби? Кандай экен ошол? Бул өзүм жекече айтсам, өзүм баягы
регионга салыштырмалуу бул шаарда убактың жасап аткан нерсеңден убактың баягы кыска экен, анан акча табышың көбүрөөк экен да. А региондо болсо баягы жасаган нерсең узак эле, бирок тапкан акчаң азыраак эле да. Мен ошону байкадым да. Демек бул жакта более выгодный. Выгодный. Демек жаштар ким региондо иштеп жүрөт, мисалы мынакей Бостон профессиональный 13 жылдан бери иштеп жүрөт. Азыр эми бул жака келди. Келгенин дагы мен силерге эң акырында подробно айтып берем. Мына ошол Бостондун келгендеги ощущенияларын өзүңөр угуп атасыздар. Региондон бул жака келгенде уже бүт нерсе өзгөрөт деп атат. Эми албетте бул жака келгенден кийин биринчи очередте машиналар өзгөрүп кетет, башка машиналар, башкача аппараттар, башкача система иштейт. Бул жакта реклама системасы башка дегендей. Ошондуктан ким региондо көп жылдан бери иштеп, бирок өзү каалагандай бир ийгиликке жетпей аткан болсо, мен ушул борборго, чоң шаарларга келип, өзүңөр жеке ишиңерди ачып, ошол жакта өзүңөр сынап көргөнү мен сунуш берет элем. Мен көптөн бери айтып жүрөм, мынакей Бостон өзү дагы далил. Бостон дагы мисалы семейный адам, мисалы курбанчылык кылып атайын бул жактарга келип атат, буюрса дагы Бостон көп ийгиликтерди багынтат, ийгиликтерди каалайбыз. Эми Бостон мындай бир өзүңдөн бир жаштарга кандай бир насаат айтасың, кандай бир жаңы биздин кесипти баштап жүргөн жаштарга кандай кеңеш берет элең? Бул кесип кылса болобу? Бунун акчасы кандай, оорчулугу кандай дегендей, анан кандай плюстары бар, кандай минустары бар, өзүң бир жаштарга бир жеке оюңду айтып кетсең, бир мотивация сыяктуу болсун. Бул сферада биринчиден акча көп. Мең менен иштесең көбүрөөк акча табасың дейт го. Ансанда баягы өзүм 13 жылдан бери топтогон опытым менен ошо жаш жигиттер менен бөлүшөйүн деп келдим да. Буюрса алдыда көп жакшы проекттер бар экен, ошону көрүп келдим бияка. Буюрса ал проекттер дагы алдыда келгиле, үйрөтөбүз. Өзүбүз мен кандай 13 жылдан бери эмнени билген болсом силер менен бөлүшөм. Туугандар, бая айтып кеткендей эле, Бостон мындан бул жагына Бостон экөөбүз чогуу иш алып барабыз. Эми мындай айтканда жаңы проект. Бул кандай проект десеңер, машиналарды келгенден баштап, диагноз коюлгандан баштап, айыбы табылып, жасалып, чыгып, жада калса акчалары канча убакыт кетет, кандай жасалат, кандай программа болот, бардыгын төкпөй чачпай ушундай бир проект иштеп чыктык. Ошо проектте Бостон экөөбүз чогуу алып кетебиз. Мындан кийин сабактарыбызды мисалы Бостон сабак берип баштайт. Атайын Бостон мынакей жардамга келди. Өзүнүн билген өнөрүн мындай толук айта албай калды. Акыретке алып кетким келбейт дейт. Мен дагы жаштарга ушуну жеткирип калайын, мен дагы салым кошуп калайын деп жакшы ниет менен буйрукса келди. Эми туугандар, Бостондо кандайдыр бир артыкчылыктар болсо мен үйрөнөм. Менде кандай артыкчылыктар болсо Бостон үйрөнөт. Жана экөөбүз чогулуп жаштарга жаңыча ыкма менен, өзгөчө проекттер менен, өзгөчө бир кыргызча мындай болгон эмес. Эми көрөсүздөр туугандар, биз дагы изденип, кандай кылса жакшы болот, жеңил болот деп ушул ыкмаларды табып, жана не только бул автоэлектрик, ошо бизнестер, эсто бизнестери Кытай менен товар алып келген, иштеткен, Айтор жөн эле ишкана ачканда документтер кандай жасайсыңар, бүт досконально. Эми эч кандай секрети жок, бардыгын 0-дон 100гө чейин айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Андыктан бул каналга катталып, колдоп, ой пикириңерди жазып, бөлүшүп, Кыргызстандын өнүгүшүнө силер дагы өзүңөр салымыңарды кошуп калгыла.
биздин максат Кыргызстанда технология көтөрүлсө, Орто Азияда өтө бир чоң даражага жетип, бизде заводдор ачылса, биздин кадрлар көтөрүлсө, жана монополия, алдамчылык, клиенттердин акысын жеген, ушул сыяктуу нерселер жоюлса деген жакшы ниет менен ушундай жакшы проекттерди баштадык. Андыктан кимде ким салым кошом, мен дагы барып силерге жардам берет элем дегендер болсо, финансовый колдойм дей тургандар болсо, сөзсүз бизге байланышка чыккыла. Ар бириңердин моральный колдооңор, ой пикириңер бизге өтө маанилүү. Себеби бул жакта ошончо бир түйшүктөр болуп атат, бирок эч кандай бир поддержка жок. Поддержка биз негизи Алладан болот. Биз бирок айтайын деп атканыбыз, ошондой болуп аткан болсо дагы чогуу бел байланып, андыктан туугандар бул каналды күзөтүп баргыла. Мындан кийин өзгөчө бир жакшы заманбап нано технология деп коет. Мына ошондой технология менен машиналарды ремонт процессин сиздерге ачык, айкын көрсөтүп барабыз. Баарыңарга Алланын рахматы, берекеси, жакшылыгы болсун. Баарыңарга ийгилик, жакшы күндөрдө жолукканча. Ассаламу алейкум.